Ар бир тармакта өзгөчө сиңирген эмгеги менен алдыга сурулуп чыгып, абер тапкан атын кашкасындай таанымал инсандар болот. Балтагул Нурумбетов агайыбыз бир сырдуу, бирок көп бодлуу адам болсо да аны биринчи кезекте өрнөктүү өмүрүнүн көпчүлүгүн жаш муундарды тарбиялоо ишине арнаган билим берүү айдыңынын баба дыйканы катары билебиз. Нурумбетов Балтагул Ат Токуру жылы Ош облусунун Өзгөн районунда төрөлгөн. Атасы Ат Токур ата колунан көрө төгүлгөн уста болуп, баласынын келечекте көрүнүктүү инсан болушуна мыкты шарттар түзүп берген. Ал эми апасы Жийде апа аял затына тиешелүү бардык асыл сапаттары менен айыл арасында кадыр-баркка ээ болгон мыкты аял заты болгон. Ата-эне баласын окуп билим алуусу үчүн бардык аракеттерин кылышып, жакшы тарбия менен бирге агайдын бүгүнкү күндөгү коомдо инсандык, адамдык сапаттарын калыптандыруучулардын башаты болуп калышкан. Тестер балалык кези улуу ата мекендик согуштан кийинки катаал жылдарга туш келсе да, орто мектепте мыкты окугандардын катарында болуп, ийгиликтүү аяктаган. 15 жашында алгачкы эмгек жолун 1962 жылы айыл чарба тармагында жумушчу, андан соң Өзгөн районунун Михаил Ломоносов атындагы орто мектебинде мугалим катары эмгектенүүдөн баштаган. Чындыгында эле бул адам көп кырдуу талант ээси, ырчы, обончу, музыкант, маданият кызматкери, педагог, филолог, тарыхчы, иш билги уюштуруучу, жаштардын ишеничтүү насаатчысы экендигин көпчүлүк билет. Чындыгында Балтагул мырзанын ушул 70 жылдык өмүрүндөгү басып өткөн жолу абдан өрнөктүү, анан улуу чоң сөздөр менен айта турган иштерди жасаган инсан катары айтууга болот. Бул эми мындай өзгөчө бир жолдорду басып өткөн инсан деп айтар элем. 1972 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун Лениндик стипендианты катары кызыл диплом менен аяктап, Ош шаардык жана областтык партиялык комитеттерди, Оштогу технологиялык техникумдун директору, областтык кесиптик техникалык билим берүү башкармалыгынын башчысы, областтык партиялык комитетинин сектор башчысы, областтын аткаруу комитетинин бөлүм башчысы кызматтарында иштеген. 1992 жылы Ош областтык кеңештин сессиясы тарабынан областтык билим берүү башкармалыгынын башчысы болуп бекитилген. 1992-93 жылдары Ош облустук мамлекеттик администрациясынын башчысынын социалдык маселелер боюнча орун басары, 1993-99 жылдары областтык билим берүү жана маданият башкармалыгынын башчысы, 1999-2006 жылдары Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген. 2006-2010 жылдары Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин башкы директору болуп эмгектенип, азыркы күндө Ош технологиялык университетинин коомдук илимдер кафедрасынын жетекчиси, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын Оштогу бөлүмүнүн башчысы катары эмгектенүүдө. Элдердин достугун чыңдоо, улуу таралык мамилелерде бекем болуусуна карата Кыргызстан элинин ассамблеясынын Ош бөлүмүнүн төрагасы катары абдан чоң иш-чараларды уюштуруп, эбегейсиз салым кошкондугун өзгөчө белгилеп кетсек болот. Балтагул Ат Токур жаштарга, жетекчилерге үлгү боло турган жолду басып өттү десем жаңылышпаймын. Нурумбетов Балтагул Ат Токур кайсыл жерде эмгектенбесин өзү иштеген мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоого, кол алдында иштеген жетекчилердин, кызматкерлердин, педагогдордун чыгармачылык менен иштешине мүмкүнчүлүк берип, иш чеберчилигин жогорулатууга, инновациялык ыкмаларды жайылтууда такай көңүл бөлүп, иштеги жаңылыкка, чыгармачылыкка ар тараптан колдоо көрсөтүп, аларды өркүндөтүүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп келет. Бир улукмандан пенденин асылдыгы эмне деп сураганда, пенденин асылдыгы биринчи кезекте анын пейлинде, элине ак ниеттен өтөгөн кызматында жана тазалыгында деп жооп берген экен. Ыйманы да бийик, тазалыгы дагы, кең пейилдиги дагы бардыгы ушул кишиде, акебизде орун алган. Мына 54 жыл бою Балтагул акебиз өзүнүн эмгегини билим берүү тармагына арнап келди. Принципиалдуу, чыгармачыл педагог, жетекчи катары өзүнө өзү жана өзүнүн кол алдында иштегендерге талапты туура кое билет. Өзүнүн кесиптик жана интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүнүн үстүндө тынымсыз эмгектенген инсан. 1992 жылы Кыргызстандын жумушчу классын даярдоо жана калыптандыруу маселеси боюнча кандидаттык. Ал эми 2000 жылы докторлук диссертациясын жактаган. Билим берүү органдарына жетекчиликти илим менен байланыштырып, республикада эл чарбасы үчүн жумушчу кадрларды даярдоо маселелерин изилдеп, тарых илимдеринин кандидаттык, докторлук диссертацияларын ийгиликтүү коргоп, республиканын белгилүү тарыхчы илимпоздорунун катарына кошулду. Оштогу тарыхый өлкө таануу илимий музейине бир топ жыл жетекчилик кылды.
Ал эми учурда студенттерге кыргыз тарыхын жайылтуу менен бирге жаш тарыхчылардын илимий иштерине насаатчылык кылууда. Жетекчи жана окумуштуу педагог катары топтогон өзүнүн бай тажрыйбасын жаштар арасында өзгөчө мектеп, жогорку окуу жай турмушуна жайылтууга өзгөчө көңүл буруп келет. Агайдын 3 монографиясы, 200гө жакын илимий популярдуу брошюралары жана илимий методикалык макалалары жарык көргөн. Агай, сиз катардагы мугалимден баштап илимдин докторлугуна, профессор деген чоң наамдарга өзүңүздүн тапкычтыгыңыз менен, изденүүңүз менен жетип, бүгүн ушул Кадыр Баркка сыйга ээ болуп отурасыз. Эми бул билим жаатын болсо, мындан сырткары шаарыбыздагы, жалпы эле мамлекетибиздеги коомдук саясий жашообузга дагы өзүңүздүн чоң таасириңиз тийип отурат десек биз жаңылышпайбыз. Эл аралык, аймактык, республикалык методикалык конференцияларга, КМШ мамлекеттеринин жана Кыргыз Республикасынын окумуштууларынын симпозиумдарына активдүү катышып келүүдө. Республикада жаш өспүрүмдөр уюмунун кайрадан түзүлүшүнө жана өнүгүшүнө зор салым кошкон. Агайдын демилгеси жана активдүү аракетинин натыйжасында республикада Манас, Семетей, Сейтек жаш өспүрүмдөр уюму түзүлгөн. Бул демилге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1996 жылы 23 декабрындагы номер 62 чечим менен колдоого алынып, республикага жайылтылган. Бул уюмдун максаты формасы жана методдору туурасында Балтагул агай тарабынан атайын китепче чыгарылган. Баятан бери мындай сиздин эмгек жолуңузду, кандай кызмат кылганыңызды, анан ушул жашка келип туруп тынбастан эмгек кылып атканыңызды айтканда мен бир образдуу сөз келип турат. Сиз жанагы мелмилдеп турган деңиздей адам экенсиз да, деңиздин үстү тынч болот, асты дайындап толкундап турат. Ал эми жанагы күчтүү дарыянын үстү дагы тынч болот экен. Тып-тынч дарыя болот экен, мелмилдеп турат экен. Оказывается, дарыянын түбүндө болот экен иштин бардыгы. Көрсөз, сиз баягы мындай сырттан караганда жоош, абдан мындай көп сүйлөгөн адам катарында көрүнөсүз да. Ал эми нар жакта бардык кызматтарга мындай активдүү ушул өзүңүздүн үлгүлүү жүрүш турушуңуз менен дайым кызмат кылып келет экенсиз. Балтагул агай облустун жана республиканын коомчулугунун айрым билим берүү кызматкерлеринин арасында зор урмат сыйга жана Кадыр Баркка ээ. Убагында ал жетектеген Ош областык билим берүү башкармасы, ошондой эле Кара Суу райондук билим берүү бөлүмү окуу тарбия иштерин өркүндөтүүдө. Мектептердин материалдык техникалык базасын чыңдоо маселесинде дайыма республикада 1-2 орундарга татыктуу болуп келген. Анын демилгеси менен активдүү катышуусунун натыйжасында миңдеген орунга ылайыкташтырылган мектептер курулуп, пайдаланууга берилген. Өзгөчө Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарындагы инновациялык мектептердин пайда болуп ачылышына салымы зор. Анын демилгеси жана жетекчилиги астында Түштүк тергесинде мектеп гимназиялары, лицейлер ачылып иштей баштаган. Ноокат районундагы атактуу Ноокат билимканасы, Кара Суу районундагы Кышан Жакупов атындагы гимназия, Өзгөн районундагы Таңатаров атындагы гимназия, Карагулжа, Аалай гимназиялары, Баткен гимназиясы, ошондой эле Ош шаарындагы Рукия Салиева лицейи, Кадамжай районундагы жана Ош шаарындагы Сема, Себат, Түрк лицейлери ачылып үзүрлүү иштей баштаган. Мындан тышкары көптөгөн мектептерде тереңдетилип окутуу принциби кеңири жайылтылган. Ушу айыл жерде гимназия ачсам, анан 91-93 жылдары мектеп окуучулары эмес, мугалимдер, окумуштуулар мектепти, илимди таштап базарга чыгып кеткен учуру болгон эле. Ошол айыл жерде бир дүйшөнүн мектебидей имаратта гимназия ачам десем көбү күлдү. Министерство анчейин мааны бериши кыйын болуп баратса, Аскар Чукутаевичке чыгып, аны да колдоп туруп, ошо 96 жылы гимназияны ачып бердилер. 2006-2010 жылдары Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музейин жетектеп, кыска убакыттын ичинде комплекстин материалдык базасын жакшыртып, инфраструктурасын өркүндөтүп, туристтик, илимий рух борборун айландырган. Анын жигердүү аракетинин натыйжасында Сулайман Тоо улуттук музей комплекси 2009 жылы республикада биринчилерден болуп, ЮНЕСКОнун дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине киргизилген. Бүгүнкү күндө жаш муундарга билим берүүдө жана кесипке даярдоодо зор салымын кошуп келүүдө. 2001-2006 жылдары Ош технологиялык университетинин кафедра башчысы, 2009 жылдан бери Ош технологиялык университетинде профессор, коомдук илимдер кафедрасынын башчысы катары чыгармачылык менен эмгектенип, мектеп жана жогорку окуу жай коомчулугундагы актуалдуу проблемалар боюнча илимий конференцияларды, симпозиумдарды уюштуруп, өз билимин, бай тажрыйбасын жаштарга үйрөтүп келүүдө. Кыргызда ушу карыганда аксакалдарды бир 3 топко бөлөт экен, аксакал, абышка, чал деп. Мына ошол кыргыз эл берген аксакал деген наамга сиз тартыктуу инсансыз. Себеби дегенде сиздин жүрүшүңүз, ал эмес кеп кеңешиңиз, керек болсо кийинип жүрүшүңүз дагы
кийинки муундарга өтө үлгү деп билем. Агай Ош облусундагы, Ош шаарындагы коомдук иштерге активдүү катышып, этникалык маселелерди жөнгө салууда, жаштарга таалим-тарбия берүүдө, элибиздин турмуш тиричилигин жакшыртуу маселелеринде Кыргызстан элдер ассамблеясынын Ош облустук бөлүмүнүн төрагасы жана аксакал катары өзүнүн орошон ойлорун ортого салып, адеп ахлактыкты бийик туткан, жүрүм-туруму калыс сөзү менен эл журтка, жаштарга үлгү болгон инсан катары белгилүү. Анын демилгеси менен Ош облусунун аймагында акыркы 2-3 жылдан бери элдик каада салттардагы ашыкча ысырапкорчулукту тартипке салуу боюнча бир топ алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, коомчулук тарабынан колдоого алынып, жакшы натыйжасын берүүдө. Бүгүнкү күндө да аксакалдар арасында өзүнө тиешелүү болгон принципиалдуу позициясы, калыс сунуштары, талбас аракети менен аксакалдык, курактын кадыр баркы, ыйык милдеттер ыйманы жана адеп ахлактык маселелерин көтөрүп, ак сөзү, таза ыйманы менен урмат-сыйга ээ болгон кадырлуу карыялар институтун түзүүгө аракет кылып келүүдө. Күндө биздин жаштарыбыз сиздин макалаларыңызды, китептериңизди окуп, өзүңүздүн жүрүш туруш басып жүргөнүңүздү көрүп, сизден көп тарбия алып атабыз. Биз окутаткан балдар алып атат. Ошондук үчүн каалоо ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ошол биздин мамлекетибизге келечек бизди үмүттөндүргөн жаштарыбызга мындай акыл насаат жазган макалаларыңыз, китептериңиз көп болсун. Нурумбетов Балтагыл Токуру жүзүрүнүн эмгеги үчүн СССРдин кесиптик техникалык билим берүүсүнүн мыктысы, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы төш белгилери менен сыйланган. 1994-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими деген ардактуу наам берилип, 2003-жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы менен сыйланган. 2004-жылы Кыргыз Республикасынын жогорку аттестациялык комиссиясынын чечими менен профессор деген илимий наам ыйгарылган. 1991-95 жылдары Кыргыз Республикасынын легендарлуу жогорку кеңешине депутат болуп шайланып, бүгүнкү күндөгү эгемендүү Кыргыз Республикасынын көз карандысыз мамлекет болуп түптөлүшүнө салым кошкон. Чоң аксакалыбыз мына Ош облусунда, Ош шаарында чоң иштерди аткарып келе жатат. Балтагыл акени чынында мен баягы жаш бала эсине кала турган мезгил ушу 5-6 жашымдан бери таанып жүрөмүн. Атамдын менен бирге агайыны дос болуп мына жүрүштү. Ошойдон эле жүрөбүз Балтагылга. Bundan ары дагы талыкпай, ден соолуктуу болуп, элибиз үчүн, журтубуз үчүн иштеп бериңизди мен каалап кетет элем. Агайдын 70 жылдык өмүрүндө республикабыз үчүн жасаган эмгеги бүгүнкү жана келечек муундарга табелик катары сакталууга тийиш. Бул инсандын коомдогу орду өзүнүн көп жылдык тараптуу жасаган эмгеги менен далилденип келет. Агайдын эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын президентинин куттуктоосу жаңырды. Бүгүн Кыргызстан өнүгүүнүн жаңы баскычына көтөрүлгөн кезде өлкөбүзгө сиздей инсандардын билими, тажрыйбасы абдан керек. Келечектин ээлери болгон жаштар үчүн сиздин басып өткөн жолуңуз өрнөк болот деп эсептейм. Сизге мамлекетибиздин өсүп өнүгүшү үчүн дагы далай кызмат көрсөтөт деп терең ишенем. Кутман курагыңыз кут болсун. Сизге чың ден соолук, ишиңизге албан ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын президенти Атамбаев Алмазбек Шаршенович. 70 жаш айтканга оңой көрүнгөнү менен бул убакыт аралыгындагы адам баласынын тагдырында кезиккен ар бир кубулуш ошол адамдын бул дүйнөгө жаралгандагы энчисиндей туюлат. Өткөн өмүрүнө сарысып салган Балтагыл агай бул 70 жашты адам өмүрүнүн эң бир кызыктуу, барктуу учуру деп эсептейт. Адамдын өмүрү бир эскилер айтмакчы бир көз ирмем экен да. Мына быйыл 70 жашка чыктым деп отуруп, өзүмчө бир акыл ойдун толуп жеткен чеги болсо керек деп ойлойм да. Ар бир курактын өзүнүн касиети бар да. Жаштын жаштай касиети бар. Орто жаштын өзүнчө касиети бар. Орустар айтат го, ар бир жаштын өзүнүн прелеси бар деп. 70 жаш бул мен мындай бир тунук булак менен салыштырам да. Коомдо кандай чыган адамдардын аркасында сөзсүз түрдө күчтүү аял заты турарын баарыбыз билебиз. Жамиле эже Балтагыл агайдын жеңилин жерден, оорун колдон алып, жарым кылымдык бирге жашоодо барды кырдаалда жанында бирге болду. Көз бирибизди түшүнүп, бул ишенич деген чоң курал бар. Эгер ишенич болбосо, очуну окуса, мен аякта болсом,
анда биз жашамак эмеспиз. Көз ошо бири-бирибизге ишенгендиктен, бири-бирибизди туура түшүнгөндүктөн ушунча жыл бирге жашап, дайым ишинде кетип атканда жакасы ак, кийим үтүктөлүү, анан кандай иште иштебесин бир жолу дагы жолтоо болуп, сен каякта жүрдүң, ал бул деп тескегеним жок. Халк арасында элдеп күйүп-бышкан эл журт тагдырына кайдыгер эмес жаштардын келечегин ойлогон инсандардын бар экендигине шүгүр кылып, улуттун дал ушундай чыгаан уулдардын арасында Балтагул агайдын болушуна сыймыктанабыз. Калк тарабынан кадыр баркка ээ болуусунда агайдын өзүнө окшогон билимдүү, аракетчил 5 баланы тарбиялап бүгүнкү күндө алардын да сый-урматында жүрүшү менен далилденет. Атаман кем калбаганга аракет кылабыз. Ошо атанын жолдорунда эле жүрөбүз. Азырынча 30га чыга элекмин, эми жылдан жылга билинет да кандай өтөмбү, өтпөймбү, же атамдай боламбы деп. Эң жаман болгондо атамдай болсом сыймыктанат элем. Агайдын жашоодо жеткен бардык ийгиликтери биринчиден кыргыз эли үчүн болгон болсо, учугун уланткан урпактары үчүн негизги багыт болуп береринде шек жок. Агай азыр дөөлөттүк карылыкты сүрүү менен бирге талыкпастан дагы эмгек жасап, өзүндөгү күчтү коомдук иштерге жумшап жатат. Агайдын кубанычын тең бөлүшкөн бал тилдүү небереси үйүндөгү кубанычы. Ал эми чоң атасынын мээримдүүлүгүн баалаган кыздары агайдын дем күч берип туруучу кубаты. Пакафар, каеду кафтан, надавону еткисет, это же интеллигент. Ой, молодец. Атам эң өзгөчө адам. Мени чоңойткон, мага тарбияга берген. Мен эмес, ата-энеме, жакындарыбызга, неберелерин, чеберелерин чоңойтуп, биз ким болсок бүгүн атам бар үчүн биз барбыз. Чоң атамды жакшы көрөм. Дайыма сыймыктанам. Чоң атам ушу бизде кандай нерселерди кылып турат, чоң нерселерди кылып турат. Анда дайыма кичине кезимден бери эң жакын адам чоң атам болгон. Чоң атам каяка барса ээрчигим келген. Ээрчип көлөкөсү болуп жүргөм. Өзүндөй илимпоз, врач, ишкер уулдарды, жөнөкөй акылдуу кызды тарбиялоо менен Балтагул агай кыргыз калкына дагы да болсо зор эмгек жасады. Адамдын кадырранын кылган ишинин берекеси менен болуп тура. Балтагул ата коруучу ардактуу эс алууга эба кеткенине карабай кайда барса агай деп алдынан кучагын жая тосуп алчу шакирттери толтура. Демек, бул инсан ээлеген кызматы менен эмес, кылган ак кызматы менен эл арасында аброй тапкан инсан. Акылман насаатчы, идиректүү илимпоз, күжүрмө менеджер, эң башкысы ыймандуу, жакшы адам катары агайдын кадыры күндөн күнгө өсүп баратканы кубандырат. Ылайым зоболосу дагы да зор болуп, ак эмгегинин шарапаты асыл журтуна тие беришине тилектешпиз.